Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан го, ким бир убакыт намазды каза кылса, анын зыяндуулугу ушунчалык чоң экен, үй бүлө бала чакасын үйүн кошо алдырып берген дейт. Мисалы Кудай сактасын, бирөө келип рекеттеп коелу, каракчы дейли, келип аялын, бала чакасын бардыгын алып кетип калды. Үйүн кошо алып кетип калды. Башына канча чоң кайгы келди, канча чоң зыянга учурады. Бир намаздын казасы ушундай. Караңыздар. Ошон үчүн биз бүгүн тообасыз, эгер ошо күнөөнү кылып атып кете турган болсо кандай? Алла субханаху ва таала айтып атат: "Та'муруна бил ма'руф." Алланын элчиси жакшы көргөнгө чакырасыңар. Алланын элчиси жаман көргөндөн кайтарасыңар. Ва ту'минуна билла, өзүңөрдүн ыйманыңарды дагы унутпайсыңар. Мен башкалар ыймандуу болсун, башкалар жакшы иштерди кылсын, жаман иштерден сактансын деп мен өзүм унутуп калайынбы? Ва ту'минуна билла, өзүнүн ыйманын өскөнүн, ыйманын бекемделгенин, ыйманын кубатталганын, ыйманын машалла жаңыланганын, ошону дагы унутпастан башкаларга жакшылыкка чакырып, жамандык. Себептен Алла Таала эскертип берген. Силер адамдар жакшылыкка чакырасыңар, өзүңөрдү унутуп каласыңар, болбосо Куран китеп окуйсуңар, Алланын китебин окуйсуңар. Акылыңар жокпу силердин дейт. Bir башкаларды жакшылыкка чакырып аткандан кийин өзүбүздү дагы унутпайлы.